Саламатсызбы Бабакулова Гүлкыз Райымкуловна. Мен Жалал-Абад колледжинин экономикалык юридикалык бөлүмүнүн БКССК 219 группасынын студенти Жусеева Батма Каныбековна. Пирамида жана анын негиздери. Бир граны көп бурчтуктан, ал эми калган грандары жалпы чокулуу үч бурчтуктардан турган көп грандык пирамида деп аталат. Ал жалпы чокулуу үч бурчтуктар пирамиданын каптал грандары, алардын жалпы чокусу пирамиданын чокусу, ал эми каптал граны пирамиданын негизи деп аталат. Пирамиданын чокусунан чыгуучу кырлары пирамиданын каптал кырлары деп аталат. Пирамиданын негизинин диагоналы жана каптал кыры аркылуу жүргүзүлгөн тегиздик диагоналдык тегиздик деп аталат. Ал эми диагоналдык тегиздик менен пирамиданын кесилиши диагоналдык кесилиш болот. Пирамиданын чокусунан анын негизинин тегиздигине түшүрүлгөн перпендикуляр пирамиданын бийиктиги деп аталат. Эгерде пирамиданын негизиндеги көп бурчтук n бурчтук болсо, анда аны n бурчтуу пирамида деп атайбыз. Эгерде пирамиданын негизи туура көп бурчтук болуп, анын чокусу ал көп бурчтуктун борборуна проекцияланса, анда ал туура пирамида деп аталат. Эми кесилген пирамидага аныктама беребиз. Пирамиданын негизи менен ал негизге параллель болгон кесүүчү тегиздиктин арасындагы пирамиданын бөлүгү кесилген пирамида деп аталат. Туура пирамиданын чокусунан негизинин жагына түшүрүлгөн перпендикуляр анын апофеомасы деп аталат. Ушуну менен пирамида жана анын негиздери жөнүндө маалымат толугу менен аяктады. Саламатта калыңыздар.